Assalamu alaikum Kırgız elim. Өткөнкү видеобузда ысырапкерчиликтин жана кулк мүнөздүктүн курмандыгы болгон кээ бир жоопкерчиликсиз ата-энелер жөнүндө баян кылганбыз. Ал эми мунусунда кээ бир эси жок перзенттердин маселесин кеп кылууну чечтик. Сөзүбүздү алгач интернет желесинде тараган бир окуя менен баштайбыз. Айылда бир аксакал жашачу. Анча-мынча жинди суудан ууртап коймой жайы бар. 25 сом берчи деп эскилиги жеткен шапкесин баса кийип, жана жыртык кепичин сүйрөп келип калат. Бир аз тыйын берип койсоң жылмайып, жыргап калат байкуш. Бир күн келип калган экен, үйдө жасалма мехтен тигилген, бир жактан белекке келип калган жакшынакай тебетейди кийгизип койдум. Аксакалга жарашып эле калды. Тыйыны канча болот? Качан берем? Деп ыңгайсыз абалда калды. Сизге менден белек болсун. Тебетей кымбат эле эмес, дедим. Жасалма мехти кымбат деп ойлоду окшойт. Ошентип тиги абышка көбү түшүп, азы калган саргайган тиштери менен ырсая күлдү да, жаш баладай кудуңдаган бойдон кудум суусар тебетей кийгенсип сүйүнүп кетти. Аны кубантканыма мен да аябай сүйүнүп калдым. Аз эле мезгилден кийин о дүйнө салды. Жылкы, бир нече койлор союлуп, эл укмуш келди. Аксакалдын 10 баласы бар. Куда сөөк, урук туугандары аябай көп. Жыл айланбай жылдыгы менен ашын беришти. Жылкы, бодо союлуп, 100 жерге конок багылды. Биздин аймакта аш берилсе, келген элди конокко бөлүп багат. Конок баккан адам конокторду өзүнүн жанынан багат. Бир кой союлуп, жакшы сый дасторкон жасалат. Конок баккан адам кийин той аш берсе, конок бактырган киши карызынан кутулуп, анын коногун багып берет. Кыскасы, бар табагым, кел табагым деген эле принцип. Ар бир конокту 5-6 эркек балдарынын достору, тууган уругу, кошуна колоңдору менен убара болуп багат. Көпчүлүк учурда ар бир уулуна 20га чейин конок бакмай мойнуна илинип, өмүр бою карызынан кутула албай, тапканын конок багууга жумшагандар ого бетер көп. Демек, ошол ашын берген күнү эле эң азында 100 кой союлду. Ар бир конок баккан үйдө 10 000 сомдон болсо, 1 миллион сомдук дасторкон жайылды. 500-600 адам конок бакты. Миңдеген адам жумуштан калып конок болду. Аш күнү кичинекей көчөбүздө кудум борбордогудай автотыгын пайда болду. Буларды карап олтуруп, кайран аксакал. Миллиондогон каражат менен ашың берилип атат. Тирүүңдө 25 сомго зар элең. Тирүүңдө бир койду өзүң союп жеген белең, деп ыйлагым келди. Кыргызда сый көрүш үчүн сөзсүз өлүш керекпи деген ой келет. Жана эмне үчүн бир кыргыз же бир казак өлгөндө сөзсүз ондогон бодо жана жүздөгөн майда жандык өлүш керек. Бул табияттын деле каргышы менен оңбой жатабызбы деп кетесиң кээде. Дүйнө жүзүндөгү 1,5 миллиард мусулмандын ичинен 20 миллион казак менен кыргызда гана бар бул жапайы жөрөлгө. Суроо жаралат. Эмне ошондо киши өлгөндө мал сойгон 20 миллион казак менен кыргыз гана бейишке кирип, калган 1 миллиард 480 миллион адам тозоктук болуп калабы? Негизи эле мал союу бейишке жолдомо болуп бере алабы? Статистикага ылайык, орточо бир кыргызды көмүш үчүн 1500 тонна эт кетет экен. Кантип эле деп ойлошуңуз мүмкүн. Анда санап көрөлү. Өлгөн күнү жылкы же бодо, буга кошумча майда жандыктар, 3 күнү кой, ар бир бейшембисинде бирден кой, 40-ында бир жылкы же бодо, жылдыгында айттыгында бирден кой союлат. Мындан сырткары киши өлгөндө ар бир тууганына куда сөөгү ысык ичирди деген беймани салттын негизинде дагы бирден кой соет. Маркумдун 10 баласы болсо 10 кой союп келишет. Кайра эле өздөрү жеп тарап кеткени кызык. Жана бул эсепке маркумдун ашын берүүдө союлган жылкы, бодо жана жүздөгөн койлор эсептелген жок. Диетологдор жашы 40-тан ашкан адам күнүндүк рационунда орточо 130-160 грамм эт жеш керек деп айтат. Демек бир кыргызды көмүүгө кеткен 1500 тонна этти орточо 150 граммга бөлсөңүз 10 000 күнгө жетет экен. 10 000 күн дегени 27 жылга барабар. Эми ошол эпсиз чыгымдарды коротуп, мал союп ата-энесин көмгөндөргө суроо. Ата-энеңди 27 жыл бою күн сайын эт берип бактыңбы? Бир күндө болсо эттен өксүтпөй, ысык тамак аш бере алдыңбы? Албетте жок.
Байкуш катыгандан жеп, көрүнгөндөн баш жазмайга акча сурап өтүп кетти. Жада калса эски кийимин жаңылап коюуга чамаң жеткен жок. Эми мынтип өлгөндөн кийин тирегим элең, кубатым элең, төрүмдүн көркү элең, маслат көйүм деп кошо кошуу эки жүздүүлүк болуп калбайбы? Качанкыга чейин кыргыз тирүүсүндө ый, өлгөнүндө гана сый көрөт. Эмне үчүн тирүүлөр ылайдан, сокмодон, паксадан курулган үйдө жашайт дагы, өлгөндөргө силикатный кыштан күмбөз тургузулат. Тирүүсүндө бир кой союп жебеген кыргыз үчүн өлгөндө жүздөгөн жандык сойгондо эмне пайда? Маркумдун тирүүсүндө кийбеген кийимди, ал өлгөн соң ак кийди деп өзүң кийип алганыңдан маркумдун арбайына эмне пайда? Өмүрүндө ушул жерде турган көлгө барбаган атейинен көз жумса, Бишкектеги кафелерде 300 адамга Куран окутуундан эмне пайда? Ар бир кыргыз ушул суроолорго жооп издесин. Элибизде өткөндөр баркталмайын, тирүүлөр даңталбайт деген сөз бар. Бирок биз кыргыздар бул сөздү туура эмес түшүнүп алгандай бир түр жаралды. Өлгөндүн баркы бир эле эт менен же дасторкон менен ченелбейт. Өткөндөргө татыктуу муун болуп, кор болбой жашоо, сарамжал турмуш куруу, экономикабызды бекемдөө, дин, маданият жана тилибизди аздектеп өнүктүрүү мына ушул нерселер аркылуу өткөндөргө татыктуу урпак боло алабыз. Урматым менен Нуриет Абдулазиз.